урматтуу түмөн түйшүктүү сыймыктуу кесип ээлери, мугалимдер, коллегалар, сиздерди бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайм. Сиздердин аракетиңиздердин аркасында дүйнө күн санап сабаттуу, билимдүү, акылдуу жана жарык болууда. Сиздердин улуу эмгегиңиздер, ишке берилгендигиңиздер жана окуучуларга болгон сүйүүңүздөр үчүн ыраазычылык билдиребиз. Майрамыңыздар куттуу болсун, ардактуу мугалимдер. Бүгүнкү майрам күнүндө эң ардактуу кесип ээлерине бекем ден соолук, үбүлүк ынтымак, ырашкерлик, иштеринде албан ийгиликтерди жана ар тараптуу бардачылык жашоо каалайбыз. Мугалим сезиминде ыйык адам. Мугалим бул жашоодо кыйын адам. Бул ааламда көрүнүктүү инсандар да, президент да мугалимден билим алган. Мугалим жашоо түзүү бардык жерде биринчи негиз салган бул өмүргө. Адамды алыс кармап жамандыктан, жеңилбей сен жашаган түбөлүккө. Мугалим жарк деп тийген күндөйсүңөр, бул ааламды жакшылыкка үндөйсүңөр. Бул жашоодо канча түйшүк болсо дагы, мээнет менен силер аны жеңесиңер. Билим берип, окуучуга үйрөтүп, талыкпастан ар теманы күндөтүп, акыл айтып, ар бирине нур чачкан айкөл асыл адамзатсың мугалим. О мугалим, мээрим төктүң жүрөктөн, окуучу үчүн окуттуң ак тилектен. Ошол өткөн ополтодой эмгегиң орун алды ойдон чыккыс жүрөктөн. Түмөн түйшүк машакатка карабай, кыялдарың кудуң эле баладай. Аябастан бүт эмгегиң арнашып, азбы көппү маянасын санабай. Классында отуруп, кылымына ой берген, асыл үрөн ал чачкан, адамдыкка бой берген. Алтыдагы бөбөккө алипени тааныткан, адамзатты илимге алып кирген даанышман. Жетилсин деп жеткинчек, акыл күчүн төшөгөн, баштап өткөн бүт элди билим деген көчөдөн. Таалим алып жер жүзү мугалимдин колунан, келечекке адымдап келет тайбай жолунан. Мугалим деген ким? Мугалим деген айдоочуга, майлоочуга, эсепчиге, касапчыга, өкмөт башчыга, чекте турган сакчыга, бакты өстүргөн бакчыга, баш доктурга, көз доктурга, бут доктурга, музыкантка, жазуучуга, сүрөтчүгө, күрөкчүгө, басканды, турганды, окуганды, жазганды, кенди туура казганды, ырдаганды, бийлегенди, сөздү туура сүйлөгөндү, элди туура тейлегенди үйрөткөн режиссер. Болгондо да көп кырдуу, көп сырдуу, пилдей көтөргөн, көлдөй көйкөлгөн, төөдөй чыдаган, билимин жатка айткан, маянамаз деп кайгырбаган, эч жака арызданбаган, эски кийимине арданбаган чөп жөнөкөй режиссер. Окуучу укса дагы, укпаса дагы, кээсини мээсине жукпаса дагы, кээ бири сабагында укпаса дагы, чукулап сотка кармап отурса дагы, кулакка музыканы тыкса дагы, билимин ал балдарга бере берет, мээримин ар балага төгө берет, күнүгө сабагына келе берет, ошентип айланып жылдар келет. Мектепке сабагына көнүп өтөт, эч жака басып кетпейт, алыска качып кетпейт, же бир уктап калбайт, себепсиз калып калбайт, ооруп онтосо да келет, сабагын да бере берет. Анткени ал өз кесибин сүйөт, ошон үчүн иштеп жүрөт. Мугалим ыйык адам экенин баары эле биле бербейт.